Кээ бир учурларда үйдө кайсы бир буюмду издеп жатып, көп убакыт көрбөй жүргөн бир канча нерселерге көзүм түшөт. Дал ошондой күндөрдүн биринде мен апамдын күндөлүгүн таап алдым. Башка бир адамдын күндөлүгүн окууга болбостугун билсем да, апамдын күндөлүгүн ачып, анда эмнелер жазылгандыгына кызыктым. Аны бөлмөмө алып барып, эшикти ичинен акырын илип, күндөлүктү барактай баштадым. Балам, жер жүзүндөгү аңкыган жыпар жыттуу гүлдөр дайыма бир калыпта тура бербеген сыяктуу, кайсы бир күнү мен дагы карыймын. Мына ошондо сен сабырдуу бол жана мени түшүнүүгө аракет жаса. Эгерде тамактанып жатканда тамагымды кокусунан төгүп алсам, кийимдеримди сенин жардамыңсыз кие албай калсам, апам жаш баладан өтүп кетет деп жаман көрбө. Сен мага бул сөздү ачууң менен айтсаң да, а мен сенин жаштыгыңды дайыма жылмаюу менен эстейм. Ымыркай кезиңде сен да ушундай болчусуң. Тамакты кандай жеш керек экендигин жана кийимди кандай кийүүнү сага үйрөтүп жүрүп, канча убактым корогонун эстей да албайм. Себеби сен үчүн менин убактым эмне болуптур? Убакыт бул жакта турсун, жанымды да сага берүүгө даярмын. Эгерде сени менен сүйлөшүп жатканда бир сөздү 1000 мертебе кайталай берсем, мени эзмедип айыптаба, мени укканга аракеттен. Сен жаш кезиңде жакшы уктооң үчүн сага бир эле жомокту кайра окуп берериме туура келчү. Сен болсо аны дайым кызыгуу менен угуп уктачусуң. Менин да ичер суум күндөн күнгө түгөнүп, түбөлүк уйкуга кетип бара жатамын. Мына ошондуктан мени менен көбүрөөк сүйлөшкөнгө аракет жаса. Эгерде үй тиричилигинде пайдаланылуучу жаңы буюмдарды кантип колдоноорун билбей жатсам, мени жемелебе. Аларды үйрөнүшүмө убакыт бер. Мен сага туура кийинүү, туура сүйлөө, турмуштагы карама-каршы маселелерге кандай күрөшүү керектигин үйрөтө алганмын. Айтайын дегеним, жаңы буюмдарды да түшүнүп кетүүнү эптей аламын. Анткени сен бар эмессиңби? Эгерде кайсы бир мезгилдерде бир нерсени эсимден чыгарып калсам, же болбосо кайсы бир кебим эсимден чыгып кетсе, кейбе. Мен үчүн эң негизгиси бул эмес, сени менен чогуу болгондугумдун өзү чоң бакыт. Эсиңдеби? Жаш кезиңде сен менден бир кадамды алыс кетүүмдү каалабайт болчусуң. Дайыма колумдан, же болбосо этегимден кармап алып, мени менен кошо жүрчүсүң. Эгерде кайсы бир мезгилдерде менин каарыган буттарым басуудан чарчап, кадам таштоого да күчү жетпей кала турган болсо, мага колуңду сун. Сен алгачкы кадамдарыңды таштап жаткан учурда, мен сага кандай кол сунганымды эсте. Менин карып бара жаткандыгыма капа болбо. Өзүңдү алсыз санаба. Мен ал күчтөн канчалык тайып барган сайын мага жардам берүүгө аракет жасай көр. Кайсы бир мезгилдерде мен да сага турмуш жолунда жардам бергендигим сыяктуу. Жашоомду улантууда өмүрүмдүн аягына чейин жагымдуу жылмайуу менен өмүр сүрүүгө жардам бер. Сенин бул иштериң үчүн мен сени эч качан чарчабаган жылмаюум, түбү чексиз мээримим менен сыйлаймын. Мен сени жакшы көрөм, балам. 16 жашка толгон бала атасынан сурады. Ата, мен 18 жашка толгон кезде сиз мага кандай белек бересиз? Оолум, ал убакка чейин ортодо кыйла убакыт бар. Арадан 1 жыл өтүп, бала жүрөк оорусуна чалдыгып калды. Оор акыбалда жаткан бала атасына суроо салды. Ата, мен өлөмүнбү? Баласын жалдырай тиктеген ата унчуккан жок. Жашоо өз нугунда улана берди. 18 жашка толгон бала өз үйүнө кайра келди да, бөлмөсүндө чакан гана бүктөлүп турган катка көзү түштү. Ал катты балага атасы жазган экен. Уулум, эсиңдеби? Сен менден 18 жашка толгонуңда эмне белек береримди сураган элең. Мен сага өз жүрөгүмдү белек кылдым. Туулган күнүң менен уулум. Атанын балага калтырган эң мыкты белеги анын тарбиясы. Бардыгы мен кичинекей кезден башталды. Жакыр үй бүлөдө төрөлгөм. Тамак эч качан жетчү эмес. Бир нерсе болуп калса, апам өзүнүн тамагын мага салып берчү. Табагыма салып жатып мага жылмайып, ал балам, мен ачка эмесмин.
Бул апамдын биринчи жалганы. Маал-маалы менен мага балык бышырып берчү. Бир жолу карасам, мен жеп бүткөн балыктын сөөгөктөрүн тазалап жаткан экен. Абдан жаман болуп кетип, "Коюңузчу апаке, муну чогуу жейли" десем, "Жок балам, өзүң эле же, мага балык жакпайт деле". Бул апамдын экинчи жалганы. Окуума акча керек болуп калды. Апам почтадагы жумушунан тышкары башка ишкананын да кагаздарын үйдөн толтурчу болду. Бир түнү ойгонуп кетип карасам, апам шамдын жарыгында жазып отурган экен. "Апа, кеч болуп кетти, эс алыңыз. Эртең менен эрте жумушка барышыңыз керек". Апам сүйүктүү көздөрү менен мени карап, "Алтыным, жата кой, чарчаган жокмун". Бул апамдын үчүнчү жалганы. Мамлекеттик сынактар башталды. Колдоп келген апам мектептин короосунда мени 5-6 саат күтүп калды. Сынак бүтөөрү менен дароо апамдын жанына бардым. Ал мага суусундук ала келиптир. Сүйүнүп ичип жатып, апамдын да ысыктан чарчап, оозу кургап калганын байкап, бөтөлкөнү сунсам, "Жок балам, апаң суусаган жок" деп жооп берди. Бул апамдын 4-үнчү жалганы эле. Кийинчерээк атамдын оорусу күчөп, акыры көз жумду. Ошондо бечара апам абдан кыйналды. Жашообуз күндөн күнгө оорлой берди. Айылдагы кошуналар апама "Турмушка чыгып ал, жашсың, сулуусуң" деп айта башташты. Бирок апам "Мен сүйүүгө муктаж эмесмин" деп койчу. Өгөй атаны каалабайт деп мен ойлогон окшойт, азыр ойлосом. Бул апамдын 5-чи жалганы болчу. Университетти бүткөндөн кийин шаарда эле калууну чечтим. Апам пенсияга чыкты. Бирок ал дагы деле базарга чыгып, жер-жемиш сатып иштеп жүрдү. Мен жиберген акчалардын бир тыйынын да коротпостон чогултуп, "Мага баары жетиштүү, өзүңдүн керегиңе жарата бер" деп кайра берер эле. Бул апамдын 6-чы жалганы. Окуумду чет өлкөдө улантмакчы болдум. Ал жактан жакшы жумуш да чыгып калды. Апама "Жүрүңүз апаке, мени менен бирге жашайсыз" десем, мени кыйнап койбойн деген ойдо, "Жок, мен башка жакка көнүп кетишим кыйын". Бул апамдын 7-чи жалганы болду. Бир нече жылдан кийин апам ашказан рагы менен ооруканага жатып калды. Кыргызстанга кайра келдим. Бөлмөсүнө кирсем, араң дем алып жаткан экен. Абдан карып калгандай көрүндү мага. Жанында отурганымда мени карап, "Кабатыр болбосун" дедиби, айтор жылмайганга аракет кылды. Бирок оору апамды өтө эле алсыз кылып коюптур. Акыбалы оор болуп калган экен. Көзүмдөн жаш агып, ичимден абдан жаман болуп кеттим. Болушунча өзүнө келгенге аракет кылып, "Алтыным, ыйлабачы, мен кыйналбай элемин" деп коет. Бул апамдын 8-чи жалганы эле. 8-чи жалганын айткан соң, апам бул дүйнөдөн өтүп кетти. Мен бул окуяга эч нерсе кошумчалагым келбейт. Бир гана "Апалар көп жашаңыздар" дегим келет. 8 жаштагы кыздын апасы көз жумду. Аны эне мээри менен куру калбасын деп, атасы белгилүү бир убакыттан кийин башка бир аял менен баш кошту. Күндөрдүн биринде атасы кыздын алдына чакырып сурады. "Кызым, мага айтчы, жаңы апаң менен эски апаңдын ортосунда айырмачылыктар бар бекен?" "Ооба ата, албетте. Эски апам мага ар дайым жалган сүйлөйт болчу. Ал эми жаңы апам чын сүйлөйт экен." Атасы көпкө ойлонуп отуруп, кайрадан кызына суроо салды. "Кызым, мага түшүндүрүп берчи, сен кандай жалган менен чындыкты айтып жатасың?" "Билесизби атаке, эски апам айтчу, эгерде менин айткандарымды укпай турган болсоң, анда кечки тамакты ичпейсиң. Ал канчалык бул сөздөрдү кайталабасын, мен кулак да салбай, кээде досторум менен бирге кеч киргенче да ойноп жүрө берчүмүн. А бирок ар дайым үйгө келе турган учурда апам мени ак дасторкондун үстүндө өзүнүн даамдуу тамактары менен тосуп алчу. Ал эми жаңы апам болсо, эгерде кулак салбасаң тамак бербеймин дейт да, чын эле тамак бербей коет. Атаке, мага жалганчы апамды таап бериңизчи. Мен аны ушунчалык катуу сагындым." Түбөлүгү түзө аламда ар кандай сыноолор адам баласын ар кайсы жерлерден тосуп алат. А бирок адам баласынын жан дүйнөсүнөн орун алуу үчүн эненин мээриминдей мээрим керек эмеспи?
Бир ата бул дүйнө менен кош айтышаар маалы жакындап калганда баласын чакырып ага мындай керезин айтат. Балам, менин сөөгүмдү жерге көмөр алдында бутума бир байпак кийгизип кой. Бул катты болсо азыр барып биздин мечиттин имамына бергин. Баласы атасынын катын имамга жеткирип берет. Арадан күндөр өтүп, баланын атасы көз жумат. Маркумду акыркы сапарга узатуу камылгасы көрүлүп, адамдар сөөктү кепиндей башташат. Ошол учурда баласы атасынын керезин аткарып, атасынын бутуна байпак кийгизүүгө аракет кылат. Анын бул аракетин байкаган имам бул иши шариятка туура эмес экендигин жана баласынын байпак кийгизүүсүн токтотуусун талап кылат. Баласы ыйламсырап бул атасынын керези экенин айтканда, имам атасынын керези болгон болсо да, ал байпакты кийгизүүгө каршы чыгып, ага атасынын жазган катын тапшырат. Бала атасынын катын ачып окуй баштайт. Балам, көрдүңбү? Жада калса мен кабырыма бир байпакты да ала кете алган жокмун. Ошондуктан эсиң болсо, кыямат күнүндө кабыр менен кошо ала кете турган байлык жоголду. Сага айтаар керезим ошол. Уулум, ыйладыңбы? Ооба апа, сиз муну кайдан билдиңиз? Жүрөгүм ооруду. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biz Müslümanlarga ошентип кайрылды. Allah Teala'nın жараткан заттын өзүнө гана ибадат кылгыла, ата-энеңерге жакшылык кылгыла деп. Атаңыздын бул дүниеден өткөнүнө канча жыл болду дейт. Маркум атам бул дүниеден өткөнүнө быйыл Рамазандын 5-inde 9 жыл болот. 2017 жылдын 8 сентябры болду. 8 март күнү 7 ай болот экен. Апаңыздын бул дүйнөдөн өткөнүнө канча убакыт болду дейт. Апаңыздын өткөнүнө бул дүйнөдөн 1,5 жыл болду. Бүгүн кээ бир нерсесин ойлоп өкүнөм, эмне үчүн ошол кезде аткарбадым деп. Атам баягы өтүк масты деп коет. Ошондой өтүк масты тиктирип, ошо чоң атабыздын чепкенин берип, ушуну кийип хутбага чыксаң деп жөнөтүп бериптир. Ооба мен жаштык кылып аны эч кийген жокмун. Атамдын чепкенин бир жолу кийип жума хутбага чыгып койсоң болмок. Ал жерде жума хутбасы деп кытердин анча-мынча чыгат элем. Ошол жерде мен көргүм келди атамдын чепкенини. Бүгүн өкүнөм, жарашпаса да, эски болсо да бир кийип калбапмын. Мага окшоп башка балдар өкүнүп калбасын, бүгүн атаңардын тирүү көзүндө айткан нерсесин кубантып бир жолу болсо аткарып койгула. Мен бир иште кечигип калдым. Ушул менин арманым. Мен атамды ажыга алып бара албай калдым. Өзүм атама кызмат кыла албай калдым. Ажыга. Чүкөдөй чалды 7 уулу ортого алып тооп кылганын көрсөм, Кабан тегерегинден 7 өмүрүм сыздайт. Сиз апаңызды сагындыңыз, азыр жаныңызда болсо, эмне деп атар элеңиз дейт.
Apa deyt elem, apam deyt elem. Siz atаңызды сағындыңыз, hazır жаныңызда болса. Hazır жаныңызда болса, эмне деп атар элеңиз. О атаке, атажан деген сөзден артық эч биреме жок. Атамды сагындым, ооба. Атам өткөн жылдан менин чоң бир тирегим жоготконум сездим. Атам бар кезде өтө өзгөчө, анын дайым дуасы менен бекем башка элем. Бирок өткөн жылдан эле сездим мен. Баягы түнү күн тахажжуддарда болгон дуалар атамда эч ким дуа кылбай калды. Siz атаңызды сагындыңыз, азыр жаныңызда болсо эмне деп атар элеңиз? Atamın akırkı жылдары мен атам жаным атам деп сүйлөшчүм. Атам жаным ата деп сүйлөшчүм. Кандай деп жаныбызда болсо. Бул уулдар акмак болот экенбиз. Биз уулдар акмак болот экенбиз. Мен көзүм өткөндөн кийин билесиң дечү да. Эч убакыт кайш айтпагыла дейт элем. Колдон келишинче апага кызмат кылыш керек, апанын атилин алыш керек. Апа инсан пенде, ал кемчилик келтирет, ал да каты кетирет. Бирок ал апа. Ошондуктан мен айтат элем, апалар дайыма тезде телефон чалып туруш керек. Колдон келген азыраак нерсе менен да сүйүнүп туруш керек. Анткени апалар бизден көп нерсе талап кылбайт да. Кээде биз аялдарыбызга, балдарыбызга бөлгөн каражаттан, бөлгөн көңүлдөн дагы андан ойнойсу аз нерсе болсо дагы бирок көңүл бөлө турган болсо апалар кадимкидей алар сүйүнөт. Бизди апабыз эч ким аябайт, башка бир туугандар, башка досторубуз. Эч ким апабызчалык бизди аябайт. Ошондуктан апабыз көзү тирүү убагында колдон келген кызмат аткарыш керек. Канчалык кызмат кылсаң деле баары бир апа өтүп кеткенден кийин адам өкүнүп калат экен дейт элем. Апасы барлар бактылуу адамдар. Бүгүн мени көргөн мусулман бир туугандарыма айтарым, тирүүдө сыйлайлы, урматтайлы. Кээде насаат айтса, капа болуп, кээде жактырбагандай эме кыласыз. Атадан артык эч ким болбойт. Ата эч качан жаман болуңду каалабайт. Жашоодо ата дайым өзүдөн да жогору, өзү жетпеген ийгиликке жетсин дейт. Атанын ыраазылыгында Алланын ыраазылыгы. Ата ыраазы болбойнча Аллах Таала ыраазы болбойт. Атасы тирүүлөргө айтарым, сыйлагыла, урматтагыла, алкыш батасын алгыла. Аллах Субхану Таала атага бир нерсе берген. Ал эч кимде жок. Ата уулга дуа кылса, Аллах Таала пардасыз кабыл кылат. Ушуну атага берген. Эгер уулунан наразы болсо, этеги көчүгүнө жетпей өтөт ал бала. Президент болсо да. Уулуна ыраазы болсо, ата, ал кедей болсо да бактылуу жашап өтөт. Мен мына биздин кыргыздын кайрадан намазга кайтып, кайрадан дин менен жашап атканын айтам. Ушу аталар дуа кылган экен бизге. Бир кезде деп айтам. Бу уул болду да атасынын дуасын алып калбаса, бул бактысыздык. Ошондуктан атасы тирүүлөргө ошону көрөр замат чуркасын атасына. Көрөр замат чуркасын. Видеону өчүрбөй туруп чуркасын. Өзү биякта ресторан тандап тамак жейт, атасынын балким жерге кепчи жоктур.
айылда. Балким ал мұқтаждыр. Ата ұлға мұқтаж болады екен. Мен азыр ушуну сезип атам. Өзү да күйлүү күчтүү турган менен уулга мұқтаж болады екен. Мына Мыктыбектин арманы. Демек атам мага да мұқтаж болгон турбайбы? А мен атам жайында колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар, иштеп жүрөт деп жүрө бердим да. Көрсө мұқтаж болот экен. Бирок аны айтпайт экен бул. Ата деген ушундай, айтпайт экен. Аны мага окшогон кашекүү уулдар сезбей калат экен. Не бир сезимтал болуш керек, ата мұқтаж болуп атканын, уулуна мұқтаж болуп атканын сезген. Сезбесеңер мага окшогон кашекүү болсоңуздар да, мен сөзүм ишениңиздер, барыңыздар, атаңыздар мұқтаж кадыр. Ата жаш болса да, кар болса да мұқтаж. Барыш керек. Бул дүнүйө бизге чейин болгон, бизден кийин да болот. Ата болбойт. Ата жок. Насихатым ушул.